Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdi, urayımdı Allah'ın atı menen başlap jaratqanга mактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга Аллах Тааланын рахматын, мээримин, кечиримин сурап салам айтам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мекендештер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинин негизинде же bir hadistin izi menen Пайгамбар осиятына bir назар сала турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде өзүнүн bir топ чогулган сахабаларына кайрылып, Kayfa antum iza taganisaikum wa fasaqa shababukum. Awalыңар кандай болор экен? Аялдарыңар баш ийбестен чектен чыгып, ал эми жаштарыңар бузулуп кете турган болсо, wa taraktum jihadakum. Мына ошол учурда силер өзүңөр ошолор менен күрөшүүнү токтотуп койгон болсоңор, ушундай бир доор келгенде абалыңар кандай болор экен? Сахабалардын бардыгы таң калып, "Я Расулаллах, биздин аялдар бузук болуп көчөгө чыгып кетеби? Биздин балдар сөзүбүздү укпай калабы? Ошол нерсени биз кайтара албай калабызбы?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындан дагы бетер болот, мындан дагы жаманы болот деди. "Валлази нафси бияди ва ашаду минху саякун." Менин жаным колунда болгон Аллахын аты менен касам ичем, мындан дагы жаманы, мындан дагы катуусу болот деди. "Қалу ва ма ашаду минху я Расулаллах?" О Аллахтын элчиси, бизге кабар бериңиз. Мындан дагы жаманы кандай? Биздин аялдардын бузулуп көчөгө чыгып кеткенинен, балдарыбыз сөзүн укпай койгонунан, мана ошонун өзүбүздүн кайтара албай калганыбыздан дагы жаманы эмне я Расулаллах дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Кайфа антум иза лам та'муру бил ма'руф ва лам танху анил мункар?" Авалыңар кандай болор экен? Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганды таштап койсоңор деди. Күнөөнү көрсөңөр жүзүңөр кызарбай калат деди. Элдин баары күнөөгө кеткен учурда аларга кошулуп күнөөкөр болуп, адамдарды жамандыктан тоспой, жакшылыкка чакырбай калган учуруңарда абалыңар кандай болор экен дедиле. "Қалу ва каину залика я Расулаллах." О Аллахтын пайгамбары, биз ушундай болуп калабызбы? Биздин урпак ушундай болуп калабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Наам, валлази нафси бияди ва ашаду минху саякун." Менин жаным колунда болгон Аллахын аты менен касам ичип айтам, мындан дагы катуусу, мындан дагы жаманы болот. "Қалу ва ма ашаду минху я Расулаллах." Мындан дагы жаманы эмне о Аллахтын элчиси? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Кайфа антум иза раайтумул ма'руфа мункаран вал мункара ма'руфан." Авалыңар кандай болор экен? Жаманды жакшы, туура эмести туура деп көрүп, туураны туура эмес деп эсептеп калган учурда дейт. Акыйкатты акыйкатсыз деп, акты кара деп, караны ак деп калган учуруңарда авалыңар кандай болор экен? "Қалу ва каинун залика я Расулаллах." О Аллахтын пайгамбары, ушундай да күн келеби? Ошого да жетебизби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Наам валлази нафси бияди ва ашаду минху саякун." Менин жаным колунда болгон Аллахтын аты менен ант ичип айтам, мындан дагы катуусу, мындан дагы жаманы болот. "Ва ашад" бардыгы таң калган абалда, "Я Расулаллах, мындан дагы жаманы кайсы?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, "Кайфа антум иза амартум бил мункар ва нахайтум анил ма'руф." Авалыңар кандай болор экен? Жамандыкка буйруп, жакшылыктан тыйып калган учуруңарда. Жакшы иш кылгандарды кылба, аткарба деп жоолук салынса, сакал койсо, мына ошого тыюу салып, ал эми элдин бардыгын жаман жолго үгүттөп калган учуруңарда авалыңар кандай болор экен дедиле. Сахабалар, "Я Расулаллах, акаинун залика." Ушундай да күн келеби? Биздин урпак, биздин балдар, биз ушундай болуп калабызбы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Валлази нафси биядихи ва ашаду минху саякун." Менин жаным колунда болгон затка касам ичем, мындан дагы жаман болот дейт. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, мээримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде бир канча нерсени санады. Авалыңар кандай болор экен? Кыздарыңар, аялдарыңар бузулуп көчөгө чыгып кетсе, балдарыңар сөзүңөрдү укпай калса, ошол нерседен бириңди бириң тыйбай калган учурда авалыңар кантер экен дедиле. "Я Расулаллах, биздин урпак, биз ушинтип калабызбы?" деп сахабалар таң калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Мындан дагы жаманы болот" деди. "Мындан жаманы, мына ошол нерсени силер айып көрбөй каласыңар" деди. "Мындан дагы жаманы, силер ошол нерседен кайтарбай каласыңар. Силер ошол нерседен кайтарбастан, наоборот, мына ошондой тескери, жаман, күнөө иштерге үндөп, мына ошого чакырып каласыңар. Ошол күндөр абалыңар кандай болор экен" деди. "Я Расулаллах, ушундай бизге күн келеби?" деп сахабалар таңдаган учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Ва ашаду минху саякун." Мындан дагы жаманы болот. Аллах Таала өзүмө касам ичем. "Би халафту ла утиханна лахум фитнатан ясирул халиму фихи хайранан." Мына ушундай доор келген учурда Аллах Таала айтат, "Касам ичемин, аларга ушундай бир доор келген учурда, ушундай күнөөлөрдү аткарган учурда аларга бир фитна, оору, бале, сыноо жиберемин. Якунул халиму фихи хайранан."
danışman degендери, кыйын дегендери, илимпоз дегендери, көйгөйдүн баарын чечет дегендери чече албастан таңыркаган абалда Кудай астында эмне алсыз болуп калат дейт. Ошондуктан да урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биздин коомдогу кээ бир көйгөй проблемалар, аябай бир чектен чыккан учурларга күбө болуп атабыз. Мына ошонун бардыгы жараткан Аллах Тааланын динине, пайгамбар сүннөтүнө ээрчибегендин кесепетинен. Бүгүн дүйнө элине назар сала турган болсок, байкуш мусулмандар аябай кор, мазлум, зулум чеккен канчалаган балдарыбыздын жабыр чегип башка болуп, тирүүлөй бомбанын башкарнасында калып аткандагысы. Бул эгер мен дүйнөдөгү Палестинадагы башка окуяларды айта турган болсом, ушундай абал. Ал эми өзүбүздүн Кыргызстанга келе турган болсок, мына акыркы жумада бир жуманын ичинде жаш наристелерибиз 3 жаңы төрөлгөн ымыркай таштандыдан, мусурдан табылып болуп турат. Биз бүгүн биздин коомчулук пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда мен айткан хадисте баса белгилеп айткандай, абалыңар кандай болор экен? Жаманга буйруп, жакшыдан тыйып калсаңар, абалыңар кантер экен? Аялдарыңар бузулуп, эркектердин табиятына өтүп кетип, эркектей болуп, жүрүм туруму менен өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм деп калган учурда абалыңар кандай болор экен дегенде сахабалар таң калды. Ушул ыймандуу аялдар, ушул ыймандуу аялдардын урпактары, ушул ыймандуу урпактын кыздары ошентип калабы я Расулалла дедиле. Мындан дагы жаман болот, бирок ошолдор келген учурда Аллах Таала өзүм касам ичем дейт. Аларга ушундай бир фитна, оору, эмне бале жиберемин. Данышмандары, кыйындары, ученыйлары, илимпоздору айласын таппастан алапайлап калат дейт. Ошондуктан да урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн кээде коомубузда аркандай мотиваторлар, элге багыт берген насаатчылар, үгүтчүлөр аябай көбөйүп кетти. Тренинг өткөндөр, тилекке каршы мына ошол нерсенин бардыгын ээрчигенибиздин себеби. Кээде жумуртка куурганды билбеген кээ бирөөлөр тамак пышыруу боюнча тренинг өтөт. Өзү үй бүлөдө бир ийгиликке жетпеген, үй бүлөсүз, ажырашкан, ушундай бир эже карындаштарыбыз бактылуу үй бүлөнүн сырларын үйрөтөт. Кээде мына ошол эмне турмушкөрлөр кээ бирөөлөр бала тарбиясы жөнүндө сабак айтат. Келиңиздер. Ушунун бардыгы бүгүн биздин коомдун ал жактан аны, бул жактан муну издеп, ал тренинг, бул тренинг, ал тиги мотиватор, бул мотиватор жүргөндүн кесепети динини терең билбегендин айынан. Эгер биз кереметтүү Куранга кайта турган болсок, пайгамбар сүннөтүнө кайта турган болсок, хадиске назар сала турган болсок, биздин динибиз кереметтүү Куранда Аллах Таала айткандай, "Алияма акмалту лакум динакум ва радиту лакумул ислама дина." Бүгүн силерге диниңер толук кылып бердим. Ва атмамту алейкум ниъмати. Нематымды толук бердим. Силерге ислам динин разы болуп өзүм дин тутунуп бердим дейт. Аллах Таала разы болуп берген дин биздин бактылуулукту телегей тегиз камсыздайт. Бактылуулукту бизге эки дүйнөдө камсыздап бере алат. Камсыздап берген дин тилекке каршы бүгүн кереметтүү Куранга, хадиске, сүннөткө кайтпаган айынан үммөт ушундай бир эмне аябай бир кыйын учурга келип отурабыз. Ислам тарыхына назар сала турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп жиберилгенге чейинки доор бул жахилият, караңгылык доору боло турган болсо, ал эми пайгамбар болуп жөнөтүлгөндөн кийинки доор бул ыйман доору, ислам доору, жарыктык доору, агартуу доору деп аталат. Бүгүн биздин коом кылып аткан кээ бир иштер мына ошол ислам тарыхы келгенге чейин мына ошол караңгылык, жахилият доорундагы кылыктарга жеттик. Анткени мына ошол жахилиятта сахабалар, арабтар эң бузулган эл болгон. Мына ошол бузулгандыгын айынан ошолорду оңдош үчүн Аллах Таала пайгамбар жиберген. Алардын бузулгандыгынын көпчүлүгүңүздөр мына ошол ислам китептеринен окуп, ислам тарыхтарынан билесиздер, кыздарын тирүүлөй көмгөн. Кээ бир сахабалар 8 кызымды көмгөнмүн деп өкүнүп ыйлайт пайгамбарга келип. Bir adam 8 kızın törüyle kömü otat. Namıstanıp, kızdı bolğusu gelbestен, taştandığa taştap, mına uşunday 8 kızım kömgömde ökünöt. Mına oşol, bul öz perzentin, öz balasın tирүүлөй көмүүже биздикилерге окшоп таштандыга ыргытуу бул адам баласынын бузулгандыгынын жеткен чеги. Бул учурда Аллах Таала пайгамбар жиберген жахилият ордуна. Бүгүн биздин коом мына ошол Мухаммад пайгамбар акыркы пайгамбар. Эгер Мухаммад пайгамбардан кийин дагы пайгамбар келе турган болгондо, бүгүн балким пайгамбар биздин Кыргызстандан чыкмак. Анткени мына ошол жахилият ордундагы сахабалар кылган тирүүлөй бала көмгөн коомго айландык биз бүгүн. Бул бүгүн биз билген, бизге ачык
эмне мына ошол такталган маалыматтар боюнча биз көрүп калган, биз таап алган 3 наристе боюнча бизде азыр не бар? Далил бар. Бирок биз көрбөй калганы канча, билбей калганы канча, төрөгөнгө чейин боюнан аборт кылдырганы канча, түшүртүп салганы канча, жана башка. Кээ бир коомубузда инсандар мына ошол 14 феврал деген жаман майрамдын, ошол 14 феврал сүйүү күнүнүн кесепети, февралдан бери 9 ай өтүптүр, мына ошонун кесепети деп тыңсынгандар да көрүп атабыз интернетте башкада. Бирок мен айтайын дегеним, бизде эмне бузукулук, зына, эркек аял бирин-бири кучактап атканы, өбүп атканы, бийлеп атканы, дискотека башкаларда жүргөндүгүсү жалаң гана 14 феврал күнүбү? 15 февралдан баштап биз момун болуп, мусулман болуп, Кудай көрсөткөн жол менен жашап калдыкпы? Тилекке каршы ал 3 тирүүлөй ыргытылган кыз, наристе, ал биз көрүп, билип калганыбыз, бирок биз билбей калганы, бүгүн дагы токтобой атканы канча. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала "Ва изал маудату суилат би айи замбин кутилат". Эртең кыяматта тирүүлөй көмүлгөн кыздар суралат. Би айи замбин кутилат. Кайсыл күнөө үчүн сени ата-энең өлтүрдү? Кайсыл күнөө үчүн ата-энең сени мусурга аргытты дейт. Таштандыга таштады дейт. Ошондуктан да урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбызда кыз бар, бардыгыбызда бала бар. Бардыгыбыз инсанбыз, келиңиздер жаратканга тобо кылалы, динибизди кенен таанылы. Бүгүн биздин коомчулукта болгон кээ бир күнөө иштер бул кереметтүү Кур'ан түшкөнгө чейин, пайгамбар болуп келгенге чейин бул ислам тарыхында караңгы доору, динсиз доору деп аталып калынган дооруга таандык болгон иштер. Бүгүн биз 99% мусулмандар жашаган өлкөдөбүз. 99%ын көчөгө чыгып карай турган болсок, канча кыз барат, 10 кыз бараткан болсо, 7 жоолукчан. 10 эркек бараткан болсо, 5 сакалчан. Мына ушундай эмне 90-85% мусулмандар жашаган өлкөдө жахилиятта болбогон тирүүлөй наристелер мусурга ыргытылгандагысы бул өкүнүчтүү. Фафирру илаллах иннакум минху назирун мубин. Кудайга кайткыла. Мен силерге Кудай Тааланын атынан ачык айкын эскертүүчүмүн дейт. Мына ошондуктан да урматтуу мусулман бир туугандар, үлгүнү, өрнөктү, мотиватор башканы ар жактан издебестен, балким бүгүн келиңиздер бир гана мотиватор керек бизге. Иман мотиватору, ислам мотиватору, дининге кайт деген гана мотиватор келет. Ошондон динибизди терең үйрөнөлү. Ал эми ислам дини бизге дүйнө акырет бактылуулукту насип этет. Бардыгыбыздын кыздарыбыз, балдарыбыз иман исламда Аллах Таала кадамдарын бекем кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.